Толук аты жөнү Аскат Мусабеков Мусабекович. Туулган жылы күнү 20 январь 1985 жыл. Туулган жери Ат Башы району Ак Моюн айылы. Билими филармониянын алдындагы 2 жылдык студияны, андан кийин Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясын аяктаган. Студент кезинде президенттин алтын шаты стипендиясына ээ болгон. Маданияттын мыкты кызматкери төш белгисинин ээси. Аскат Мусабековдун аткаруусундагы Арузатым аттуу чыгарма Суперинфонун тандоосу боюнча 2011 жылдын супер ыры деп табылган. Популярдуу ырлары Махабатым, Арузатым, Лейли жана башка. Мукамдуу ырларды жүрөккө жеткире аткарып жүргөн Торгоюнду Аскат Мусабеков бүгүн бизде Супер КЖ порталында түз эфирде конокто. Саламатсызбы? Assalamu alaikum да учурашабыз. Куш келипсиз биздин куттуу студиябызга, кутмандуу күнүңүз менен. Чоң рахмат. Кандай келип болдук, жакшы буюрса. Жакшы келип алдык. Эми Супер КЖнин түз эфирине мен алгачкы жолу келип атам. Куттуктайбыз. Рахмат. Ошондуктан мага баары тең кызыктуу болуп атат да. Бир азга кечигип калдыңыз. Кечигүүңүз эмне болду? Эми баягы шаарда болгондон кийин атаң көрүү шаар деген шаар экен да. Шаардын чоңу болбойт, тар экен да деген сыяктуу жолдор кичине тыгын болуп калыптыр. Кечирим сурайм. Эрте эле камданып чыккан, бирок ошо кичине ошо болуп калды да. Эми мынакей Аскат мырза бизде эфирдин шарты менен түшүндүрүп өтөлү. Келген суроолорго ачык, айкын жооп беребиз. Ошондой эле оюндарга кандай талап коюнса ойноп беребиз, ырдап бер десе ырдап беребиз дегендей. Анан кийин эфирдин дагы колдонуучулар тарабынан келген суроолор боюнча, эреже боюнча тааныштыра кетейин. Негизи редакция тарабынан келген суроолор боюнча окшош суроолор иргелип, анан ошонун ичинен бирөө гана берилет. Кызыктуу жана оригиналдуу суроолорду жөнөткөнгө аракет кылыңыздар. Ошондой эле 1 саат бою Аскат Мусабеков менен бизде жагымдуу маек болмокчу. Баардык алдыда деп туралы. Аскат мырза, мынакей учурда күз келип эмне менен алектенип жүрөсүз дегендей. Жана чалсам айтып калдыңыз, бассейнге барып атам деп. Ооба, эми ал баягы менин жашоомдун күнүмдүк баягы кандай десем бир тартибинин бир бөлүгү деп койсом болот да. Ушу өзүм дагы кызыгам сууда сүзүүгө. Ошо жумасына 3-4 жолу барып турам. Анан эми азыр болсо күз жумуш өзүнүн угунда жүрүп атат дегендей, ушу филармонияда иштейм, улуттук филармонияда. Жумушка чейин барасызбы же жумуштан кийинби? Жумушка чейин барам, кээде жумуштан кийин ар кандай болуп калат да. Анан кийин анан ошо концерттер ар кандай. Эми күз маалы өзүңүздөр билгендей Актөбөнүн карды жарылган убак деп коет эмеспи? Той топурлар жана башка нерселер чыгып эми тыным албай эле чуркап жүргөн кезибиз да азыр. Кандай жакшы, пайдалуу жактарын байкай алдыңыз? Канчадан бери барып атасыз ушул бассейнге? 3-4 ай болуп калды. Ушу үзбөй барып атканыма. Былтырларда ушу барып 2-3 ай баргандан кийин дагы ооруп калып анан токтотуп койгом сана. Бирок эми азыр баягы толук кандуу барып атканыма ошо 3-4 ай болуп калды. Жакшы, пайдалуу жактары аябай эле көп экен, эми баарыңыздар эле билесиздер. Ойду топтогонго, мындай бир чарчоону жеңилдеткенге абдан жакшы экен. Жакшы буюрса. Анан дагы ден соолукту чыңдаганга ашыкча салмак менен күрөшкөнгө жакшы жардам берет. Ошондой эле мени ойготконго дагы менин кесиптештерим азыр кесиптешим суроо атат сизге, өзүнүн даярдап койгон. Буга чейинки биздин эфирлерибизде ойготкуч суроолор деген атайын суроолорду көрүп калсаңыз керек. Ошол суроолор сизге азыр дагы берилет. Сизге жалпысынан 1 мүнөт убакыт берилет дагы, сиз 1 мүнөттүн ичинде 20 суроого бат-баттан жооп беришиңиз керек болот. Анда кесиптешим убакытты карап турса, мен баштайм. Сиз даярсызбы? Келдик. Төмөнкү ырсаттар кимге таандык? Сүйүү деген келбет эмес, көрк эмес, өлчөсү жок, аз эмес да көп эмес. Арбыныраак ысыгынан суу, толкун эмес, бороон эмес, өрт эмес. Бул ырсаттар кийинкиси. Алык Осмонов сүйүү кыял. Туркиянын биринчи президенти. Ататүрк. Мустафа Кемал Ататүрк. Галактикага кирген жылдыздардын негизги тобу. Саманчынын жолу. Американын ким ачкан? Америка Веспуччи ачкан. Секунд калды. Колумб ачкан. Көлдүн түбүндө калып кеткен байкы шаар. Унутуп калдым. Чегу шаары. Кыргыз тарыхында көлөмдүү орду бар Шабдан Батырдын урусу. Сарбагыш урусу. Сенер шашпа мультфильмдеги башкы каармандар. Карышкыр менен коюн. Кыргызстандагы эң байыркы шаар. Бала Сабын. Эң биринчи Ош шаары болчу, эң биринчи Манасча. Балгоз. Жок, Роман Мырчулу.
роман ырчуулу. Бака менен жылан тамсилинин автору. 4, 3, 2. Жомарт Бөкөнбаев. Бүттү, бизге Сизге бөлүнгөн убакыт. жалпысынан 1 мүнөттө 10 суроо бергенге жетиштик. 10 суроонун Качан акыркы жолу тесттен өттүңүз эле Аскат байке? Эсимде жок. Студенттик маалда байким. Балким Тест тапшырат. тест тапшырып. Жогорку окуу жайга өтүп атат. Ооба. сизге жалпысынан 10 суроо берилиптир. 1 минуттан ичинде анан сиз үчөөсүнө жооп берип, жетөөсүн жоопсуз калтырасыз. Арасында болду, ойгон элеге окшойсо, мынтип ушул эле деп айтайын деп айта албадыңыз ошо. Ооба. Ойлонгончо, убакыт Ойлонгончо өтүп кетат. Анын үстүнө сиз дагы шаштырып окуйт экенсиз да. Ойготкуч суроо деп ошон үчүн аты айтылат, ойготкуч суроо деп. Кээ бирлер ойготкуч мейли уктаткыч суроолор экен деп дагы тамашалап калышат. Негизи эле айтсаңыз, ушу жан дүйнөнү руханий жактан байытуу үчүн эмне кылыш керек? Негизи эле багы китеп менен достошосузбу, дайыма доссузбу дегендей. Китеп менен достошобуз, ошондой эле театрга көп барыш керек да. Анан маданияттын, ошо искусствонун ар кандай жанры адамдын бир жан дүйнөсүн же болбосо бир кругозорун кеңейтип бир өзүнүн бир башкача бир жактары бар. Ошол себептен ошол маданий мекемелерге, иш-чараларга көбүрөөк барып туруш керек да. Өзүңүз барып турасызбы? Ооба, барып турабыз. Биз эми студент кезде ушу опера балетке ушу спектакльдерди калтырбай барчу элек. Анан кийин черег ушу Кыргыз драма театрына аябай көп келип, эми азыр Кудай буюрса ушу мына октябрдын 3-үнөн баштап баягы сезон башталат экен. Ошону карап турам, ошо бир жакшы өзүмө жаккан бир спектакльге барып көрүп келейин деп ойлоп атабыз буюрса. Колуңузда комуз менен келдиңиз. Ушул комуз менен канча жылдан бери достошуп жүрөсүз? Бул ата энеден өткөн өнөрбү же өзүңүз кийин үйрөндүңүзбү? Бул комуз менен 5 классыман баштап чогуу жүрөм. Ошо 3-4 класстарымда комуз кармап чертип, анан Токтогулдун кербезин деген үйрөнүп ошо. Анан ошо менен кызыгуум башталып, бир кружокко катышып көрүп, анан айылда ошо Айша атам бар, Макен деген. Ошо Макен Айша атамдын баягы өзү абдан жакшы комуз чертет. Ошо кишинин баягы ырым кылып, баягы ата энем үйгө чакырып, бармагын тиштеди деп коет, ошо ырым жасашып, ошо кишинин баягы күүлөрүн чертирип, магнитофонго жаздырып, комузду кандай кармаш керек, кандай күүлөш керек, ошондой алгачкы баягы устатчылык өзүмдүн бир жактарын кылганда, ошо 5 классыман баштап чертип баштадым. Анан 6-7 классымдан баштап ошо ар кандай кароо сынактарга катыштым да. Түшүнүктүү. Анда биздин эфирибизде көбүнчө колдонуучулар тарабынан берилген суроолор айтылат. Анда эмесе биринчи суроону кесиптешим окуп баштайлы. 0097 номеринен келген биздин алгачкы суроо экен. Саламатсыздарбы дептир. Саламатчылык, кутмандуу күнүңүздөр менен. Менин сиздерге суроом ушундай, айтыңызчы дейт. Эгер сыр болбосо, сиздин ийгиликтериңиздин, жетишкендиктериңиздин сыры эмнеде дейт? Бардыгы эле ийгиликтин сыры бул эмгекте болуш керек. Тыным албай эмгектениш керек, аракет кыла бериш керек. Акыры бир күн болот да. Баягы эч качан бир ийгиликсиз бир болуп калган бир учурду мындай ошону менен бир жыйынтык чыгарып салбаш керек. Токтоп калбаш керек, э? Эми ушул сиздин ийгилик деп айтсак болот. Мынакей сахнада жүргөн 10 жылдыгыңызды белгиледиңиз, анын ичинде канча деген чыгармаларыңыз жаңырды, аткарылды дегендей. Анан буга жетүү оңой олтоң иш эмес окшойт да. 10 жыл деп айткан менен, оңой айтылган менен канча деген тарых бар бунун ичинде. Мен ошо 10 жылга чейин эле бир топ баягы кыйынчылыктарды көрдүм десем болот да. Эми кыйынчылык деп койсок деле болот, же болбосо бир кандай бир түйшүктөнүү деп коебу. Баягы мен биринчи ушу мектепти бүткөндөн кийин ушу улуттук филармония тапшырып, ошол жакта окуп жүргөндө мындай өзүмдү бир топ көп жерден издедим, радиого барып көрдүм, гезиттерге барып көрдүм, иштейм деп. Эми мындай мен бир карап көрбөгөн аз эле нерсе калды ошондойчу. Анан ушу акыры жүрүп ушу ырчылыктан өзүмдүн ордумду таап, анан ырдап баштагандан баштап ошо менин чыгармачылыгымдын алгачкы кадамдары башталды деп эсептеп, анан ошо 10 жыл, 11 жылдан ашып калды ошо чыгармачылык менен алектенип келе жатам. Чынында баягы Түгөлбай Казаковдун бир жакшы сөзү бар. Искусстводон ошо ыр чөйрөсүнөн орун таап, жолун таап кетүү абдан оор
немеде мындай ырдалчунун баары ырдалып, айтылчунун баары, жазылчунун баары жазылып калгандай сезилет, бирок ошондой мезгилде бул өнөрдү баласындай болуп коруп, турмуштун ысык суугунан коруп, бооруна катып келген адам гана чыйыр сала алат деген бир кыска бир цитатасы бар. Ошону дайыма мен ошо студент кезимден баштап бул менин мындай девизимдин бири болчу да. Ошол нерсени көбүрөөк окуп, ошол баягы кээде болот бир башка адамдарга бир апендидей көрүнүп калган учурум болот, же болбосо башка ушундай. Акыры жүрүп анан эмгектин аркасы менен ушул аздыр көптүр болсо дагы ошо чөйрөдөн ордумду таап алдым дейт. Түшүнүктүү. Кийинки суроого берели. Гүлкан Абдыкерим кызы деген колдонуучубуздан келиптир. Саламатсызбы Аскат байке? Сиздин ырлар акыркы учурда теледен аз чыга баштады. Ого себеби эмнеде дейт? Мен 2 жылдан бери клип тарттыра элекмин. Мүмкүн ошондой болуш керек, бирок баягы концерттерде, радиолордо тынбай эле жаңы ырлар менен толукталып атат ар дайым репертуарым. Анан эми буюрса мына жакынкы арада ошо Айданек деген чыгармага Исрай Наманбаевдин клип тартып элге сунуштаган турабыз. Анан аркасынан дагы клиптер тартылат. Баягы мүмкүн ошондо чыгат болуш керек. А болбосо концерттен ырдаган ырлар же концертим деле теледен мындай берилип атат. Кыскасы бир орунга токтоп калган жокпуз да. Маданият тармагынын өкүлү катары азыркы биздин эстрадабызга эмне жетишпейт? Кантип ойлойсуз ушул суроо боюнча? Биздин эми мындай да, канчалык конкуренция көп болсо ошончолук суроо талап дагы өсөт да. Анан кийин баягы ошол көп да, мисалы ырдайм дегендер анын ичинде жакшысы бар дегендей, бирок жаманы жок болсо жакшынын жакшы экенин эч ким билмек эмес. Эгер жакшысы жок болсо жаманга баа бере алмак эмеспиз дегендей, бирок арасынан суурулуп чыгат да. Бул мыйзам ченемдүү эле нерсе болуш керек. Себеп дегенде билимдүүсү бар, билимсизи бар, бат эле чыгып ырдап баягы кайра эле өчүп калгандар да бар. Анан кийин бизге эмне жетишпейт? Бир учурунда ушундай бир тенденция болгон, ушу жаш ырчылардын арасында мындай билими жоктор көбүрөөк ырдашкан. Азыр болсо эми Кудайга шүгүр баары тең баягы атайын музыкалык билим алышып, жок дегенде ошол вокал эмне экенин түшүнүп, кичине жети нотаны билип, анан мындай ошол ырчылык кесипке баш коюп атышат да. Бул нерсе сүйүндүрөт. Албетте анан баягы суроо талап, элдин суроо талабына жараша мындай жакшы ырчылар чыгып атат. Анан кийин дагы бир жетишпеген нерсе, биз баягы элдин табитин тарбиялай албай атабыз да. Биз ошо элди ээрчип кетип атабыз да. Ырчылар негизи эле маданияттын өкүлдөрү, чыгармачылык чөйрө бул деген адамдын илгертелине ошо чөйрөсүн, ошол коомду тарбиялап келген инсандар болгон да. Ошол мисалы ошо чыгармалары менен ар бир ошо чыгармада жазуучулардын чыгармасында өзүнчө бир идеологиясы болгон, ырларында деле ошондой болгон. Эми Советтер Союзунун учурунда абдан бир мындай калбырдан электен элебанан өткөрүшкөн да. Азыр болсо эми демократия баарын билгендей ырдап атат, бирок чынын айтканда бир жеңил желпи ырлар болуп, ошо элдин, жаштардын, өсүп келаткан балдардын табитин бузуп алып атабыз да. Элдин табитин өзгөртө албай атабыз деп айтып атпайсызбы? Ошондо азыркы учурда биздин элдин табити кандай болуп атат? Ар кандай да. Ар кандай болуп атат. Ошо колдон келсе биз мындай жакшы маани маңыздуураак ырлардан ырдап, элдин табитин мындай ийгирээк кылып өзгөртүшүбүз керек да. Бул биздин бирден бир, бул өзүбүздүн баягы бирден бир мындай тийишиңиз бар. Максатыбыз да, бир максатыбыз же болбосо милдетибиз деп коесоң болот да. Негизи дегиңизин айтайын деген оюңуз, демек алар эл жеңил желпи ырга сугарылып жатат. Ошондой да, ошондой болот да. Тилекке каршы. Уулка 92-93 деген колдонуучубуз жазып атат. Саламатсызбы дейт. Жамиля ырыңызды жандуу үн менен ырдап бериңизчи дептир. Макул ырдап бересиз. Бираздан кийинби? Азыр дароо эле катарынан эле ырдап кетели. Эми Жамиляны аккордеон менен ырдайт негизи. Бирок эми комуз менен ырдап көрдүңүз беле? Комуз менен кээде ырдап жүрөм, бирок кичине кемчилик кетсе кечирим сурайм. Эми түз эфирде бар болуп берет. Жандуу болгондо кандай болсо ушундай.
бет элең жүрөк туйласа, кымыздыктай болуп курарым. Байкамаксам болосуң неге, карап койчу сенден сурарым. Сөзгө сөздү араң уладым, о жами сага арынап 4 саат курадым. Ой жами угуп койчу махабатырды, сен үчүн деп ырдап турамын. Даңгыр жолдон араба айдап, о жами жүрөк козгоп ырдап берейин. О жами саманчынын жолун көрсөтүп, о жами даниярың болоюн сенин, болоюн сенин. Билемин мен уулуңду дагы, колуңдагы шакегиң барын. Байкамаксам болосуң неге, карап койчу мага бир жаным. Эбеттен мен себеп табамын, бир күнү үйүңө мен кирип барамын. Ой жами жүрөктөгү болгон сырымды, көздү жумуп айтып саламын. Даңгыр жолдон араба айдап, о жами жүрөк козгоп ырдап берейин. О жами саманчынын жолун көрсөтүп, о жами даниярың болоюн сенин, болоюн сенин. Суроолор көп экен, аябай четинен узатып берели. Саламатсызбы? Гөлгө концерт коюп келесизби? Түпкү да келегетиңизче суранычтар 7301 сандар менен аяктаган. Буюрса, албетте мен Караколго жыл сайын барып концерт берем. Жазында да барам, буюрса барсам ушу барып албетте түпкү да барам буюрса. Акыркы жолу качан гастролдоп келдиңиз ушул региондорго? Былтыр ушу быйыл болсо гастролдон жетишпей калдым. Былтыр ушу бир жума 10 күндөй жүрүп келдим региондорго кыдырып. Анан быйыл болсо ошо Бишкектеги концертимди бергенден кийин мындай кандай десем убакыт табылбай калды. Анан ушу мен баягы кыдыра алган жокмун да. Анда кийинки суроого төрөлү. Мумун 00 деген биздин колдонуучубуз жазып атат. Өзүнүн өмүрүн чагылдырган ыры барбы репертуарында дейт. Аял менен ажырашканы, балдарына болгон кусса болуу ырларында калса керек менимче дейт. Арузатым, Жамиля деген ырлары өлө жагат дептир. Рахмат. Эми мен кандай ырдабайм, баягы мүмкүн кээ бир чыгармаларым адамдын өзүнүн баягы ошол учурдагы психологиялык абалын сүрөттөшү мүмкүн же жана башка, бирок баарын тең эле антип жоруй бергенде болбойт. Менин кандай чыгарма ырдап жүрөм репертуарында, бул баардыгы тең мага жаккан чыгармалар. Менин чыгармачылыкка ырга болгон табитим деп түшүнсөңүздөр болот да. Мен баягы өзүмө талапты бийик коем ошо ыр тандоо жагынан. Бул баягы ырчылардын эң негизги бир сапат бул репертуарды жаңылбай тандаш керек да, туура тандаш керек. Эгерде бул репертуар тандай албасаң, үнүң жакшы болуп турса деле мындай баары бир мындай бузуп баягы топ жара албайсың деген сөз да. Бул репертуар тандоодо абдан кылдат мамиле кылыш керек. Анан баягы ырдап чыккандан кийин авторлор келип ырларын сунушташат, бирөө жагат, бирөө жакпайт дегендей. Ошол нерсе менимче дагы абдан эме да, мындай маанилүү, мындай көңүлүн калтыра албайм, же мындай кыла албайм. Эгер ырдап чыгайын десем ыры анча эмес, анан бир кызыктуудай бир кырдаал түзүлүп калат да. Негизи баягы кийим тандагандай элекен да адам деле, мисалы жакшы ыр тандап, кандай болбосун оонуна, текстине көңүл бурса, кийинки суроону узаталы. Аскат байке арыктоо үчүн аракет кылып көрдүңүз беле жана эң узак канча километр чуркай алам деп ойлойсуз деп 2688 сандар. Билбейм канча чуркарымды. Чарчар чуркайм да. Чарчар. Азыр 1,5 километр сүзүп атам. Бул деле жакшы, жаман эмес болуш керек деп ойлойм. Арыктоо үчүн аракет кылып көрдүңүз беле деп суроо азаттыр. Мен андай деле толук эмесмин. Арыктоо үчүн аракет кылып көргүдөй мындай.
суроону жакшылап берсеңиз болмок экен. Кийинкиси 26-39 номеринен келген Салмас Баскатбайке, сиз биз үчүн таланттуу ырчы гана эмес, жакыныбыз, бир боорубузду эстете туруучу бир элессиз дейт. Агам Ариетке окшошсуз, ылайым өмүрүңүз окшошпосун, ырларыңыз эң жагымдуу маанилүү, талантыңызга таазим деген жөнөкөй каалоосун Чоң рахмат, айтыптыр. бар болуңуздар. Рахмат. Негизи багы сиз менин агам болгуңузчу деп кайрылгандар да барбы? Кызматташалы, катташалы дегендер, же үкүл ата болгуңузчу деп. Андайлар бар. Эч убакта мен мындай баш тартпайм. Жакшы сөз бар эмеспи? Ашка тойсом да башка тойбойм деген. Ансарындай тууган табуу, бир тууган табуу, жакын адамдарды табуу бул менимче эң маанилүү нерсе да. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Аскат жашоомду артка бурса ким болот элем деп суроо жатыптыр. Кайра эле ырчы болмок болушум керек. Кайра эле ушул жолу тандамаксыз. Кээ бирлер айтат го, бул сахнаны тандамак эмесмин деп. Жок, бул татаалынан жемиштүү жол да. Мен кайра артка бурса деле ошондой болмокмун, себеп дегенде ыр менин баягы жашоомдун бир бөлүгү болуп калды, чыгармачылык жашоомдун бир өтө маанилүү нерсе болуп калды. Албетте бул өнөрүң менен, өнөр деген баягы кыргыздардан жакшы сөз бар. Өмүрдөн өткөн бакыт жок, өнөрдөн өткөн билим жок, өмүрдөн өткөн бакыт жок деген. Анан ансарындай ошо өнөрдүн аркасы менен мен көп мамлекеттерге барып келдим, көп мындай чөйрөгө аралаштым, жакшы мындай эл аралап жүрөм дегендей. Ошо өнөрдүн аркы менен. Ооба. Анда ошол суроого улай эле, жеке жашооңузда эмнени өзгөртмөксүз? Жеке жашоомдо билбейм эми. Ал эми убакыт көрсөтөт да. Түшүнүктүү. Лейли деген биздин колдонуучубуз жазып атат, кесиптеш, окуп коелу. Саламатсыздарбы? Аялым эмнеге таштап кетти? Экинчи аялы төрөдө деп уктум эле. Канча баласы бар экинчи аялынан деп сураптыр. Рахмат. Мен эч качан таштаган эмесмин. Ачык суроого ачык эле жооп берейин. Таштап кетти же жана башка деген нерселер болбогон эле же болбосо бир кандай бир провокационный мындай сөздөр болушу мүмкүн да. Экинчи аял төрөдү дегенге мен өзүм да угуп бир чети күлкүм келип атат. Кайсы аялымды айтып атат дегендей. Мен 2 балам бар, бир уул, бир кызым бар. Ошол. Демек экинчи аялыңыз жок. Жок, ооба. Азырынча бойдок. Ооба. Тамаша. Кийинки суроо. Негизи келип калды. 1281 деген номерден келип атат. Ассаламу алейкум, Аскат достум, алгач жолу дейт. Демек сиздин тааныштарыңыз окшойт, Ата-энеңе эмне кызмат кылып рахматын алгансың дептир. Алгачкы жолу дептир. Ата-энеме кандай сүйүнсөм да, кандай кызмат кылсам дагы бул аздык кылат деп ойлойм. Анан алгачкы кызмат кылып сүйүнткөн учурларым көп эле болду, бирок кайсынысы биринчи экенин мен унутуп деле калдым да. Баягы мен эң негизгиси ошо окуумду ийгиликтүү аяктадым. Анан ошо окуп жүргөн учурларымда президенттин стипендиясын алып окудум. Көп ийгиликтерге жетиштим. Ошо окуп жүргөн учурумда ошо биринчи тушоо кесүү концертимди бергем 2008-жылдары. Анан бул нерсе ар бир ийгилигим ата-энемдин кубанычы деп эсептейм да. Ошо ар бир ийгилигимди, жакшы нерселердин баарын ата-энеме арнагым келет да. Кийинки суроосуна өтөр эле анда. Саламатсыздарбы? Мен Москвадан суроо узатайын дегенмин. Акыркы күндөрү чыгармачылыктан алыстап баратканыңыздын себеби эмнеде? Мен алыстаган жокмун. Биз ошо филармонияда иштейм, өзүңүздөр билесиздер. Күнүгө ал жакка барып, ал жак менен ырдаш деле бул өзүнчө бир чыгармачылык, изденүү, жумуш. Ошон үчүн мен эч кандай алыстаган жокмун. Мүмкүн сиз көп баягы ырларым жөнүндө кабардар боло элексиз. Москвада жүрсөңүз. Эртерээк аман эсен келип алыңыз демекмин. Негизи баягы филармонияда иштейм деп атпайсызбы? Канча убакыт сиздин ошол жумуш убактыңыз? 9:30 барабыз, ушу бир 12-1ге чейин. Ырдайбыз. Концерттер болуп калат, кандай. Анан
ошо репертуарды бышырып даярдайбыз. Кийинки суроосунду узаталы. Саламатсыздарбы? Жалпыңыздарга кутмандуу кеч. Суроо мен музыка жаатына көп кызыгам. Ырчы болуш үчүн эмне кылсам болот деп сурап. Жакшы суроо экен. Баягы ушундай жаштар ушундай ырчы болоюн деп атам, кандай кеңеш бересиз деп мындан көп сурашат. Мен дагы ар бирин баягы социалдык түйүндөр аркылуу жазып, кат жазып сурашат, бирок баарына тең мен жооп берем. Эң биринчи баягы жолду туура көргөзүш керек да. Өзүбүздөн кийинки жаштарга. Бул жакка барсаң мындай ырчы болуп чыгасың, бул жакка барсаң мындай ырчы болуп чыгасың деген сыяктуу. Ушу мен дайыма айтат элем, ушу жаш ырчы болом дегендерге. Албетте биринчи ирет ошо музыкалык билим алыш керек, улуттук консерваторияга тапшырыш керек, ошол жакта жакшы агайлар бар, үйрөнүш керек. Жакшы мугалимге түшүп ошондон баягы окуганга аракет кылыш керек дегендей. Анан бара акырындык менен бардык нерсеге көз жетет. Анткени ал жакка барып аралашса өз теңдүү ошо окуп жүргөн студенттер болот, ар кандай иш-чаралар көп болот, концерттер. Баягы мындайча айтканда акырындык менен ошо чыгармачылыктын ашканасын, кухнясын көрүп баштайт да. Анан акырындык менен анын жолду таап өзү кетет. Бирок аракет кылыш керек ал сөзсүз. Кеңешти эске алып коюңуздар. Мен негизи бул ырды дагы башында айтып кеттиңиз го, тандоо эң бир маанилүү нерсе депчи. Мисалы азыр маанисине карап багы сапатына эмес санына карагандар дагы көп болуп калды дейли. Той үчүн дагы жазылып аткандар, бул ачык эле ачык үчүн да айтылып аткан нерсе. Сизди деле мисалы тойго чакырат, атайын тойго деп ыктап жазган ырларыңыз болду беле? Андай жок ырларым. Андай деле ырларым жок. Баары тең эле мындай концертке деп ылайыкташылган чыгармалар. Бирок албетте баягы кээ бир чыгармаларымды тойго ырдай албайм да. Мисалы Гүлзарлар деген ыр бар, аны ырдай албайсың да. Гүлзарлар жалгыз келди. Сурангандар болот болуш керек, э? Суранат эми, бирок канчалык ыр болбосун, баары хит болуп атса деле ал суранат. Мен арузатым чыккандачы, ошо өзүмдүн чөйрөмдөн деле балдар мындай тойго ырдап атасың го ушул чыгарманы, кандай мааниси билесиңби деп сурашкандар болгон. Ооба, эл суранып атат деп атам деп, анан ошо баягы абдан бир тойго көп ушундай иш-чараларга көп чакырылган ырчылардын катарында ушу чыгармалар аркылуу мындай толуктадым десем болот да. Суроолорду тез-тезден берели дагы, болушунча Аскат байкенин жандуу үй менен ырдатып калалы. Саламатсызбы Аскат байке, сизге чыгармачылык ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Лейли ырын ырдап бериңизчи деп. Чоң рахмат, ырдап берейин анда. Бул мен Лейли деген мен репертуарымдагы сүйүү жөнүндө чыгармалардын эң жакшысы деп айтар элем да. Өзүм да ушунчалык бир каалоом күч болуп анан ырдап чыккам. Сөзүн жазган Манапбай Керимбаевдики, Обону Кубат Болоткановдуку. Кызыгы бул экөө тең юристтер да. Анан бирөө сөзүн жазган, бирөө обон жазган. Ооба. Ошо Манапбай Керимбаев деген аксакал мен өзүм менен жолуга албагам, бирок ырды жазгандан кийин баягы записин угуп абдан мындай ыраазы болуптур да. Жакшы ырдаптыр деп. Анан ал өзү ошо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи, ошо өмүрү өткөнчө Улуттук университеттин юрфагында, анан юракадемияда сабак берген экен да. Анан ошол Кубат Болотканов өзүңүздөр жакшы тааныйсыздар. Башка ырлар да абдан көп. Өзү чыгармачылыкка абдан жакын адам, мындай мамлекеттик кызматтарда жүрөт топтон бери. Анан ал киши ошо Манапбай Керимбаевдин студенти кезинде бир лекциядан мен ыр жаздым балдар деп анан окуп бергенде кызыгып туруп алган экен да. Кийин ошону студент кезимде жазгам деп айтып катты. Анан мен ырдап чыккам да. Келиңиз анда Аскат Мусабековдун аткаруусундагы Лейли. Арнаймын сагаң ырымды Лейлиң, айтайын болгон сырымды Лейли. Арнаган алтын белегим ушул, ардактап туткун мунумду Лейли. Жодурабанча кадала Лейлиң, жүрөгүмдү эзип караба Лейли. Жүзүмдөй бышкан мөлтүрөп күздө,
Жүзүңдөн жаным садага лейло. Талчыбыктай буралган лейли, тараз бир боюң кыналган лейли. Теңдеши жога сулууга сендей тең кылабың бул жалган лейли. Кашкая тартып күлөсүң лейли, канжарсыз солтон тилесиң лейли. Кайгыңды тартып каноодо жүрөк, муңумду качан туясың лейли. Улуу бир тоого чыгалык лейлиң, улардын үнүн угалык лейли. Улар часайрайт чын ашык деген, ушунудан туялык лейли. Акчайы жибек жолукчан лейлиң, алмалуу актан жолуксам лейли. Алкымыңдан аңгыча жыттап, айыкпас дарттан солуксам лейли. Эрсеметея чүрөктөй лейлиң, эл козутуа сүрөтпөй лейли. Бир шаркага соксокчу биргең, эгиз бүткөн жүрөктөй лейли. Темир кулакын айтылуу лейли, телмире жазган айсулуу лейли. Теңдеши жогаң өзүнөн башка, тең келе тага айсулуу лейлой. Алдыдаң аска үстү таш лейлиң, аскада калган кожо жаш лейли. Өмүр боюңа өрттөнүп сүйгөн Зулайкадай жарлар ас лейли. Кинатиннестан Дарижан лейли, дүйнөгө даңкы тараган лейли. Сүйгөнүнөн акыры жетет, чын ашык болгон арадам лейлой. Өр менен болоттой лейли, хаңгарын сезип тоготпой лейли. Ашыктан шейит болушкан алар, айтылып калде жомоктой лейли. Темир кулакын айтылуу лейли, телмире жазган айсулуу лейли. Теңдеши жогаң өзүнөн башка, тең келе тага айсулуу лейли. Кызылды кийсең жарашат лейли, кызыгып элдери карашат лейли. Кадыр кеч кылып ала көр жаным, кайран жаш өтүп баратат лейли. Жашылды кийсең жарашат лейли, жарданып элдери карашат лейли. Жарокер кылып ала көр жаным, жалын жаш өтүп баратат лейли. Барча көйнөкчөн лейли, кыялай бассаң бөйрөктөн лейли. Кылыгыңдыңа бир жолу сезип, кылчайбас жака мен кетсем лейли. Жашыл бир барча көйнөкчөн лейли, чайкала бассаң бөйрөктөн лейли. Жамалыңдың бир жолу жыттап, чалганыңдан мейлі өтсөм лейли. Браво, биздин миң деген көрүүчүлөрдүн атынан сизге дүркүрөгөн кол чабуулар. Бул жакта лайктарды басышып, жүрөктөрдү жөнөтүшүп, сизге алкыштарын айтышып атат. Үнүңүзгө береке, талантыңызга таазимин билдиришип.
Негизи эле Аскат байке мынакей ушу колдонуучулар тарабынан дагы суроолор көп келип атат. Эфир аягына чейин алатып узат дагы жетишип калалы. Кубаныч Аманбеков деген мырза да жазып атат сизге салам айт деп. 24-28 кийинки саламга өтө берели. Саламатсызбы Аскат байке, сахнадан ырдап жаткан учурда микрофон өчүп же ыңгайсыз абалда калган кызыктуу учуруңуз болду беле дептир. Техника деген техникада баардык жерде ар кандай баягы техникалык бир себептер болуп калат, бирок баягы Кудай сактасын эми. Болду элек. Болду элек. Болсо жандуу уюм менен ушинтип комузду алып туруп чыгып келесиз. Эми мындай кээ бир учурда болот, бирок баягы ошо кырдаалдан чыгып кеткен учурларым болгон да. Өзүңүзчө үйдө отуруп алып кээде буулукканда же атайын ушундай шык келгенде комузду алып ырдап отура бересизби? Ооба, андай болот. Чарчайсызбы кечке ырдай Жок, берип? жок, кээде өзүмчө өз алдынча отуруп алып ырдайм, бирок эми катуу эмес. Акырын үн менен ошо мындай өзүмдүн жан дүйнөмдүн жыргалчылыгы деп коебу, ошентип ырдайм да. Түшүнүктүү. Анда кийинки суроо берели. Жубайыңыз менен жарашайын деген оюңуз барбы же башка кызга үйлөнөйүн деп жатасызбы деп? Бул нерсеми Жана бойдоп келишти болду окшойт. Жеке жашоо жөнүндө сөз кылбай эле койсок кандай дейм ошо. Жок, биздин эфирибиздин шарты боюнча колдонуучуларыбыз тарабынан келген. Эми аны убакыт көрсөтөт да. Эми багы кыздын чырагы 40, жигиттики деле 40 болсо керек же 40тан көппү? 41би? 41би? Балким убакыт келсе, үйлөнүп калып чакырып коебуз да ошол кишини. Кийинки суроого өтөлели кесиптеш. Барыңарга салам, сизге да салам. Аскат, кандайсың, сенин чыгармачылыгыңды баалайм. Сага суроо. Асман менен жерди эмне кармап турат? Асман менен жерди эмне кармап турат Андан дейт? жакшы суроо экен. Асман менен жерди эгерде мындай физикалык жактан айта турган, илимий тил менен айта турган болсок, анда ошо тартылуу жана төртүлүү күчү бар эмеспи? Ошол нерсе кармап турат. Анан эми асман менен жерди 18.000 ааламды жараткан бир Кудай таалам кармап турат. Менен деген сөз дагы бар. Асман менен жерди ошо менин Логика ачык. ошондой турат, логикалык суроо экен. Баягы кээдемде айтып коет го, энелер болбосо ошо асман менен жер кандай деп коет? Калыстыгы болбосо ошо энелердин деп, асман менен жер астын үстүн болуп кетмек депчи. Ансарындай ошо биздин дүйнөнү сактап турган бир чети энелер деп да койсок болот. Жакшы адамдар. Падышалар эне алдында тизе бүгөт дейт го. Кийинки суроо. Салам, Аскатка суроо. Кызганбаган эркек эмес дешет. Сен азыр деле жубайыңды кызганасың деп сурап. Демек эркек эмес болсо кызганат да. Кызганбаган эркек эмес болсо. Демек кызганыч бар. Кызганыч бар да. Азыр деле кызганасызбы ошондо? Ар бир адамда бар да кызганыч. Кызганасыз. Кийинки суроо келип калдык ше. Түшүнүктүү. Анда кийинки суроо 87-88 деген номер колдонуучубуз жазып атат. Чет өлкөгө көп чыгасыз, кимдердин чакыруусу менен барасыз дейт. Ар кандай кээде ошол баягы элчиликтин чакыруусу менен, кээде болсо ошол жакта бир өзүнчө бир уюмдардын чакыруусу менен, кээде ошол өлкөнүн бир тышкы иштер министрлиги болуп калабы же кандай бир өлкөнүн чакыруусу менен болуп калат. Кээде мындай баягы ошол жакта мекендештерибиздин чакыруусу менен. Ар кандай болот? Гонорарга иштеп келе бересиз. Ооба, эми. Кийинки суроого өтөлели. Негизи эле багы биздин ырчылар ушул Россия жергесине, Орусия жергесине көп барышат да. Сиз деле алардын катарын толуктайсызбы же сиздин багы ал жакка барган гонорарыңыз кымбатыраакпы дегендей? Жок, эми ар кайсы жерде өзүнчө суроо талап бар да. Мисалы Россиядагы мекендештерибиздин суроо талабы башкача, Европадагы мекендештерибиздин суроо талабы башкача, Америкадагылар башкача дегенде ошо баягы менин чыгармачылыгым, өзүмдүн баягы үнүм колорити кайсыл жакка көбүрөөк суроо талап жарата турган болсо, ошол жакка көбүрөөк барабыз ошо. Анда эмесе кийинки суроого өтөлели. Аскат братан, сизге кабыл мыйлар. Чыгармачылык ийгилик, булбулдай үнүңүз өчпөсүн, өмүрүңүз узун болсун, көпкө жашаңыз. Жашыңыз 90 эмес 100дөн аша, ошондой өткөргөн өмүрүндө болбосун көңүлүңдө кайгы капа дейт. Чоң рахмат, бар болуңуз.
Сизге протокол болуңуздар. Кел анда кесиптеш азыр кезекти оюнга берели. Ойнотолу дагы анан кийин келген суроолорду чектен узатып, кайрадан бир чыгарма угуп алайы Асман. Комузун күүлөп, багы айгырдын башын тарта албагандай тизгиндеп тургандай. Ооба. Анда эмесе биз оюнга өтөрөбүз. Оюнубуздун шарты боюнча азыр сизге биз белгилүү бир Сиз көрбөйсүз. же болбосо белгилүү атактуу адамдын сүрөтүн башыңызга карматабыз. Сиз башыңызга кармап турасыз дагы ошол кишинин Сиз бияктан көрүп калат экенсиз да. Экрандан көрүп калат экен да. Көрсөтпөй эле биринчи жабык Жабык түрүндө эле айтып коелу анда, Силер эме бергиле анда, багыт бергиле. Багыт берип турабыз албетте. Шарттарын айта кеткенсиз. Эгер тапкандан кийин ошол адамдын бир образын, эгерде бул кинодогу же болбосо кандайдыр бир тарыхый образ болсо анын бир айткан сөзүн айтышыңыз керек. Анан ошол адамды тастыктап, экинчи атактуу болуп калса жөн эле бир ырнан же башка нерсесин алып карап койсоңуз болот. Анда биринчи мендеги Кесиптеши баштайт. сүрөт боюнча багыт берейин. Бул сиз сураңыз, эркек кишиби, аял кишиби дегендей. Эркек кишиби, аял киши? Ушундай суроолорду берип Жашы канчада деп сурай бериңиз. Бул эркек киши. Жашы канчада? Жашы 40тан өйдө, 50ден ылдый. Кыргызбы? Кыргызга окшошуп кетет. Бирок кыргыз эмес. Улуту кандай? Улутун айтсам билип каласыз го, Улуту кыргыз эмес. Европада жашайт деп коеюнчу, Европада жашайт. Биздин маданиятка тиешеси жок. Башка өлкөнүн Башка шоу бизнесинин адамы деп коелучу мындай. Маданияттын адамы турбайбы? Маданияттын Маданияттын адамы. адамы. Сөзсүз түрдө маданияттын адамы. Ырдайбы же эмне адамы. Ырдайт дагы, сүйлөйт дагы, баардык жагынан таланттуу бул киши. Бүттүк жагынан таланттуу. Жаш курагы 40тан жогору, бирок Комузду деле берсеңиз үйлөп ойноп кетиши мүмкүн. ооба. Ошончолук таланттуу инсан. Таланттуу инсан, аябай. Ачки тагынабы? Кеде тагынат. Кеде. Балким сулуулук үчүн, көркү үчүн тагынып коет. Кеде. Чачы узунбу, кыскабы? Кеде кыркып салат, такыр эле. Кеде өстүрүп алат, түшүнбөйсүң. Бирок сахнага чыккан образлардын көбүндө чачы узун болуп чыгат, узун чач менен. Узун деле узун эмес, эркек киши үчүн узун эле деп эсептелсе керек. Өтө кыска. Мерген Байкеникиндей. Алпаручу турбайбы? Алпаручулук дагы талант бар. Галкин эмеспи? Ошолбу? Билбедим, анда өзү ачып көрсүн ким экен. Өзү ачып көрүп, бир пародиясын Сиз ишенимдүүсүз ошо? Деп болжоп атам да. Анда ачып көрүңүз. Ачып көрсөңүз болот анда. Мына Сиз азаматсыз, логикаңызда, тапкычтыгыңызда аябай күчтүү экен. Эми ушул Максим Галкинди таптыңыз. бир эмесин Эми бул мырзанын баягы образын кантип сүйлөйт балким окшош. билбейм эми кантип сүйлөйм. пародист, Мындай да, худул деп койсок болот, алпаручу, ырчы. Амантай Кутманалиев белгилүү төкмө акыныбыз. Анан бир түз эфирге чакырылып калып, анан ошо атактуулук боюнча бир ток-шоу жаштардын бери түзгөн да. Анан сиз Алпаручу сураптыр, сиз Дима Биландай атактуу болсоңуз эмне кылат эле истесе? Ал ким деп коет дейт. Ансарында эми Максим Галкинди мындай билем, бирок ырларын деле мындай кандай бар экен билбейм, чын айтканда баягы. Бирок баягы жанагы балдарды Алпарат го ошо балдар боюнча мындай таланттуу балдар, ким мыкты деген ошол чыгармалар абдан мындай кызыктуу да, абдан мындай чын эле баягы баардык кандай возраст болосун, кайсы улут болосун, ошол мындай элди өзүнө тарта алат да ошол. Ооба. А сиз кайсы учурдан байкап калдыңыз бул Максим Галкин экенин? Ырчы жана Алпаручу дегенде. Ооба. Образын турап бересизби? Образы бул өзүңүздүн образыңызда биздин шоу бизнестеги адамдарды турап берсеңиз болот. Бул бүттүгүн турай берет го, пародист катары. Мен кимди турайм эми? Аракет кылып көрүңүз, таланттуу инсан, бардык нерседе таланттуу дегендей. Кесиптеш досторуңуздан турап берсеңиз болот. Ооба. Кимди турасам эми? Аскат мырзанын бир өнөрү, эл көрө элек, эл биле элек. Куудулдук. Ибрагим Жунусов турайын да. Кетип боло берет. Ибрагим Жунусовдун шакегин бул жагына тагынчы эле. Ал кишиники чоң. Шакегин нечин билесизби? Кайсы Алтын аны? шакек. Алтын шакек. Биздики жөнөкөй эле да. Эле мандыр дейт го. Жылдыз болуп күнүгө
жарык чачат үйүмө, сен бар үчүн дүйнөдө. Эгер үй бүлөңдү сактай алсаң, бала анан эл аман, жер аман дегендей. Браво, азаматсыз. Азаматсыз. Ушундай кыласыз. Көп мындай мурда жакшы турачумун, анан азыр көптөн бери тура элек. Репетиция керек болчу. Кийинки суроо 57-89 номеринен келиптир. Саламатсыздарбы супер кейжи, саламатчылык. Асқат, саламатсыңбы? Чыгармаңа ийгилик, сенден жакшы чыгармаларды күтөбүз. Сенден суранат элем, үй бүлөңүз менен жарашып, бактылуу болуңузчу. Ширин балдарыңыз бар, Красноярскийден деп салам жолдоптур. Рахмат. Калуу тилектериңизге чоң рахмат. Кийинки суроого өтөлү. Саламатсыздарбы? Кара кызды ырдап бериңизчи, аябай жагат суранам деп сураныч калтырыптыр. Кара кызды. Макул. Эми мындай кылалык. Мен бир ырдап берейин. Эртеден бери Келиңиз, анда бизге келген суроолор аягына жетиптир. Ошентсе деле келип атат. Бизге дагы бөлүнгөн убакыт баарынан да соңуна чыгып келатат. Ушул чыгарманы аткарыңыздагы анан биз эфирибизди жыйынтыктайлы. Баягы кара кызды буюрса эмки эфирлерди ырдап берейин. Анан баягы өзүм айтып атпаймынбы? Ошо улуттук консерваторияны бүтүрдүм, анан улуттук филармония иштеп атам, анан биз ырчылар элдин табитин көтөрүшүбүз керек, өзгөртүшүбүз керек дегендей. Анан эми сөзүм кур болбосун. Ошо кыргыз элдик чыгармаларын бир флагман дейбиз, бир гимнине айланып калган Муса Баятовдун Сагынам деген ыры бар. Ошону ырдап берейин. Макул, боло берет. Sağınam gana senin oydonu, samadım gana este oğadırım, kaysele gana günün ay Yürektün gana gügün oh ay jalının attandım ganan alısa altınım kanamından geliseci aylında kanan aman ey var bekin akındım kana sügün ay erkesi Aytayın gana dilim sayradı aşkere ganan içtin kaynadı Kayderde gana jüretey bol degen Arkarday gana gözün ay caynadı Can
Сау берсин Рахмат сизге биздин эфирге келип ушундай жандуу үн менен жакшы чыгармаларды аткарып бергениңиз Чоң үчүн. рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Сиздерге абдан чоң рахмат. Абдан кызыктуу өттү. Ошо суроо берип, каалоо тилек айткан ошо көрөрмандарга дагы, баардык көрөрмандарга рахматымды айтам. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Ошо Супер KG сиздер көп таланттарга дем берип, биздин баягы ырларыбызды Кыргызстандын ичи эмес, чет өлкөгө чейин баягы мекендештерибизге угузуп дегенде бир жакшы көпүрө болуп келесиздер. Бар болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Чыгармача ийгилик болсун. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Саламатта калыңыз анда. Биз Асхат Мусабеков менен коштошобуз. Сиздердин кызматыңыздарда мен Максат Орзунбетов жана кесиптешим Нуржан Смануулду эмки эфирден көрүшкөнчө Саламатта калыңыздар.